Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Төрткүл суу сактагычына чөккөн баланы издөө уланууда. Бүгүн 16 майда Баткенде Төрткүл суу сактагычына кайык менен сейилдөөгө барып, чөгүп кеткен 2 баланын бирөөсүн издөө иштери уланууда. Ага 16 куткаруучу тартылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, экинчи баланы издөө иштери бүгүн таңкы саат 6:10 башталган. Мындан сырткары 2 милиция кызматкерлери жана баланын жакындарынан 20 жаран тартылган. Төрткүл суу сактагычындагы издөө иштерин улантуу боюнча белгилүү болгондой, бизден буга чейин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 3-өзүнчө куткаруу отрядынан 10 куткаруучу тартылган. Бүгүнкү күндө Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкарманын башчысынын тапшырмасына ылайык бүгүнкү күндө дагы 20 куткаруучу тартылып, көлдүн айланасындагы издөө иштерин улантып жатышат. Белгилей кетсек, аталган суу сактагычка чөккөн балдар тууралуу 14 май күнү кечинде маалымат келип түшкөн. Ошол эле күнү издөө иштерине саат 20:50 Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 3-өзүнчө издөө куткаруу отрядынан 10 куткаруучу тартылып, 15 май күнү саат 8:35 2009 жылы туулган өспүрүмдүн сөөгү табылган. Тажикстандын кол салуусунан жабыркаган баткендиктердин 36,4 миллион сом карызы жоюлду. Бул тууралуу Улуттук банктан билдиришти. Маалыматка караганда, үстүбүздөгү жылдын 30 апрелине карата финансы кредит уюмдарына 514 карыз алуучу кайрылган. 36,4 миллион сом суммасында 378 кредит жоюлуп, 324,3 миллион сом суммасында 230 насыя реструктуризацияланган. Улуттук банктан билдиргендей, мындан сырткары Баткен облусунун тургундарына артыкчылыктуу тартипте финансы кредит уюмдары тарабынан 4 миллиард 606,2 миллион сомго 40,373 насыя берилген. Кадамжайда социалдык тармак аркылуу диний экстремисттик материалдарды тараткан жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдады. Кыргыз Республикасында тыюу салынган диний экстремисттик аудио материалдарды социалдык тармак аркылуу таратып жүргөн жаран тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты боюнча экспертиза жүргүзүлүп, жыйынтыгы боюнча 2023 жылдын 11 майында соттук дин таануу экспертизасынын корутундусу чыгып, изилдөөгө берилген аудио материалдар Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Өзбекстан исламий кыймылы экстремисттик жана террористтик уюмуна таандык экендиги аныкталган. Кармалган жаранга карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 332 беренесинин 1-бөлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Кармалган жаран Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Жергиликтүү бийлик авиабилет жана авиакаттамдар боюнча аракет көрөт. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн басма сөз кызматынан билдиришти. Баткен-Бишкек Баткен авиакаттамдарынын санын көбөйтүү, билет баасын арзандатуу боюнча облустук өкүлчүлүк буга чейин деле бир нече жолу Тезжет авиакомпаниясына, Транспорт жана коммуникациялар министрлигине жана башка тийиштүү органдарга кайрылып келген, каттар жиберилген. Ага карабай билет баасынын өскөнү маалым болгон. Биз бул боюнча кайрадан аталган мекемелерге кайрылып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Анткени борбордон эң алыс жайгашкан Баткен аймагы үчүн авиакаттамдардын жоктугу жергиликтүү калкты түшүккө салса, кымбаттыгы оорчулук жаратууда. Үзгүлтүксүз авиакаттамдардын жүрүшү жана билет бааларынын жеткиликтүүлүгү жергиликтүү калк үчүн эле эмес, Баткен облусунун өнүгүүсү үчүн да маанилүү. Анткени инвесторлордун, туристтердин келүүсү үчүн да ыңгайлуу шарт керек. Белгилей кетсек, авиакомпаниялар мамлекеттик эмес, жеке менчик болуп саналат. Бизге жеткен маалыматтар боюнча бул маселе боюнча кечээ 15 майда тийиштүү республикалык мамлекеттик органдар менен авиакомпаниялардын жетекчилигинин катышуусунда кеңешме өтүп, авиакомпанияларга билет бааларын төмөндөтүү боюнча сунуштар берилгени боюнча маалымат таратылды. Баткен-Бишкек авиакаттамы жумасына бир жолу уча турганы жана билет 6000 сомго чейин сатылып жатканы айтылган болчу. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.